Иштеген жеримден эмгек китепчемди беришкен жок. Бир нече жолу барып сурадым. Ар кандай шылтоолорду айтып кечиктирип жатат. Башка жумушка орношуу үчүн документ тапшырганда эмгек китепченин көчүрмөсү керек болот экен. Кантип алсам болот? Негизи Кыргыз Республикасынын эмгек кодексине ылайык иш берүүчү кызматкер жумуштан бошогон күнү акыркы күнү эмгек китепчени бериш керек. Демек сиздин колуңузга жетекчиңиз акыркы күнү сиз жумуштан кетип баратканда сизге колуңузга бериш керек болгон. Эгерде кандайдыр бир себептер болуп калып эмгек китепчени ала албай калган болсоңуз, анда сиздин үйүңүзгө почта аркылуу ошол сиздин эмгек китепчеңизди жөнөтүү жөнүндө атайын билдирүү келиш керек болчу. Эгерде андай билдирүү сиздин үйүңүзгө келбеген болсо, анда сиз ошол эмгек китепчени канча күн албай калган болсоңуз, ошол күндөр үчүн орточо эмгек акыңыз сакталат. Сиз бул акча каражатын өндүрүп алууга толук укугуңуз пайда болот. Эгерде сиздин үйүңүзгө бир почта аркылуу сиздин эмгек китепчеңизди жөнөтүү жөнүндө билдирүү жөнөтүлүп, андан кийин сиз барып өзүңүз албай калган болсоңуз, анда баягы жоопкерчилик мамлекеттик ишканадан алынып салынат. Демек ал мындай төлөбөйт. Демек бул жерде сиздин кайдыгерлигиңиз болуп калышы мүмкүн. Ал эми чындыгында сиз мына сурооңузда айтып жатасыз, мен бир нече жолу барып кайрылдым. Ар кандай шылтоолорду айтып жатат деп жатасыз. Эгерде чындыгында ар кандай шылтоолорду айтып жатып, же болбосо эмгек китепчеңиз жоголгон болсо, анда ишкана өзүнүн эсебинен сиздин эмгек китепчеңизди калыбына келтирип, албай калган күндөрүңүз үчүн орточо эмгек акын төлөп берүүгө милдеттүү болот. Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси 65-берене эмгек китепчеси белгиленген үлгүдөгү эмгек китепчеси кызматкердин эмгектик ишмердиги жана иш ишмердиги жөнүндөгү негизги документ болуп саналат. Эмгек китепчелеринин формасы, жазып толтуруу жана сактоо тартиби, ошондой эле эмгек китепчелеринин бланкаларын даярдоо жана иш берүүчүлөрдү аны менен камсыз кылуу тартиби Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан белгиленет. Эгерде ушул уюмдагы иш кызматкерлери үчүн негизги иши болуп саналса, иш берүүчү уюмда 5 күндөн ашык иштеген бардык кызматкерлерге эмгек китепчелерин жазып толтурууга милдеттүү. Эмгек келишимин токтоткондо эмгек китепчеси кызматкер иштен бошогон күнү берилет. Эгерде эмгек китепчеси иш берүүчүгө тиешеси себептер боюнча иштин акыркы күнү берилбесе, иш берүүчү кызматкерге эмгек китепчесине келишинин зарылдыгы болбосо аны почта аркылуу жиберүүгө макулдугун берүү жөнүндө почта кабарламасын жиберет. Иш берүүчү кабарлама жиберилген күндөн тартып эмгек китепчесин кечиктирип берүү жоопкерчилигинен бошотулат. Кызматкерди бошотууда кызмат берүүчүнүн күнөөсү боюнча эмгек китепчеси өз убагында берилбегендиги үчүн кызмат берүүчү эмгек китепчесин бербей кармаган ар бир күн үчүн кызматкерге ар күндүк орточо эмгек акысын төлөп берет.